Тарбияда талапиз жок программасы, аны мен Ажамал Толубай алып барам. Саламатсыздарбы? Элибиз эзелтен бери бала тарбиясына өтө кылдаттык менен көңүл буруп келген, түрдүү тыюуларды, багыттоолорду берип келишкен өзгөчө ата бабаларыбыз. Ошо тарбия жаатында аксакалдарыбыз омуктуу ойлорун айтып, данышман жомоктор менен элдик үгүт насааттын негизинде тарбиялашкан. Элдик данышмандар ошол мисалы балдарды тарбиялоодо кызга 40 үйдөн тыюу десе, жигитке 70 үйдөн аздык кылат деп, балдардын башын билимге, илим-билимге, ошо өнөр үйрөнүүгө багытташкан. Ошо мекенчиликке, адеп, ыйманга, табиятка болгон мамилелердин маданиятына тарбиялашкан. Ал эми бүгүнкү күндө ошол азыркы үй бүлөлөр балдарын кантип тарбиялашууда, анын эмненин негизинде тарбия беришет дегиле. Жогоруда айтылган баалуулуктар канчалык деңгээлде сакталып жатат жана канткенде биз ата-энелердин балдарга болгон көңүл буруусун, тарбиясын арттыра алабыз дегиле. Бул тарбия жаатында кандай катачылыктар кетип атат? Мына ошол суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүнүн катышуучулары демек талкууга педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз билим берүү академиясынын педагогика жана кесиптик билим берүү борборунун директору Кыргызбай Дообаев мырза, саламатсызбы? Саламатсыңарбы. Ошондой эле мугалим котормочу Улан Эгимбаев мырза агайлар конокто. Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Ошол биз суроолорго өтө берсек, мисалы бүгүнкү жаңы шарттарда үй бүлөлөрдө тарбия маселеси кандай ишке ашып атат дегиле, бул процесске кандай баа бересиздер? Мен баштай берейин. Сизден баштасам. Мен биринчиден акыркы мезгилде ушул үй бүлө тарбиясы такыр эле төмөн түшүп кетти десем болот. Каралбай калды. Анын эмненин негизинде тарбия Эмне десеңер, азыркы мына коом, азыркы коомдо болуп аткан ар кандай себептер менен көбүнчө энеталар тышка чыгып кетип, балдарын таштап кеткендер болуп атат. Энатасын эмес, туугандарына. Мектепте эле анча деле ушул тарбия маселесине көп көңүл деле бурбай калды. Билесиңер, илгертен бери бизде ушул тарбия маселеси декларативный болчу да. Декларативный деген түшүнүп атасыңар. Мына ушул жумада силер ушул тарбияны ушул багытта өткөргүлө деген бир убий жогору жактан чыгып келчү да. Эми ошондой багыт, баягы декларативный тарбия, бул тарбия деле эмес да, билесиңер өзүңөр. Анан да заман да өзгөрүлүп, балдар да өзгөрүлдү. Азыркы мезгилде азыркы балдар, бак илгерки балдар эмес. Мен дайыма айтам, азыркы балдар бул поколение Z. Же болбосо орусча айтканда, это первые цифровые аборигены. Бул балдар баягы интернет пайда болгондо төрөлгөн балдар. Булардын көз карашы, жумушка кылган мамилеси, окууга кылган мамилеси, адамга кылган мамилеси такыр башка. Берки балдарга окшош эмес. Демек, тарбия, баягы илгертен келаткан тарбиянын көп нерсеси өзгөрүлүш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө өзгөрүлдүбү? Эми кандай турмуш өзгөртүп атат? Өзгөртүп атат, турмуш өзгөртүп атат, бирок ушул маселеге кандай бир олуттуу мамиле, мамлекет тарабынан, же болбосо коомчулук тарабынан олуттуу мамиле жакшы болбой атат деген бир сөз айтып кеткен элем. Баягы ушундай болуп калыптыр да, бизде илгерки баягы көмдүм адапка айланып калыптыр. Биз мынтип ойлочу элек да. Тарбия мектепте деп. Вот мектепке балдарды алып барчу элек, мектепке тапшырчу элек, мына эми мугалим тарбиялап ал деп ушундай бир адат көндүм болуп калганда. А негизи дүйнө жүзүндө эми баардык эле шарт көрсөтүп атат, тарбия негизи үй бүлөдө башталат. Билесиңер. Мен дайыма айтам, ушул 99% тарбия үйдө болуш керек. Мектеп, бак орусча айтканда, немного только дополняет домашнее воспитание. Дополняет только домашнее воспитание. Толуктайт, Кичине эле толуктайт. Сиз мисалы ошол бүгүнкү күндө ата-энелердин тарбия берүү деңгээлине кандай баа бересиз? Эми ата-эненин эми ар кандай үй бүлөлөр бар да, билесиңер да. Жалпылап айтканда. Жалпылап айтканда 3төн төмөн баа. Эсим 5 балл. 3төн төмөн. Эгер 5 балл менен ала турган болсок. 5 балл менен ала турган болсок, 3төн төмөн. Азыр эми ушул шартка каратабы, же ушул экономикабызга каратабы, көбүнчө эната тарбия эмес, а ушул күнүндүк оокатты, ушул балдарды кантип курсагын тойгузам,
кантип мектепке жабдап мектепке биринчи орунда турат. Тарбия маселеси кичине мындай аксап калды. Улан мырза, сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Суроонун кайра бир кайталап койсоңуз. Суроону кайра кайталай турган болсом, мисалы бүгүнкү жаңы шарттарда үй бүлөлөрдө тарбия иштери кандай жүрүп атат? Деги эле ата-энелердин ош тарбия берүүдөгү деңгээлине кандай баа бересиз сиз? Биринчиден бул үй бүлө ошо тарбия, үй бүлө агай айткандай тарбия негизинен үй бүлөдөн биринчи башталат деп атпайсызбы? Эми ошо үй бүлө жөнүндө, үй бүлө куруштук жөнүндө ошого бүгүнкү жаштар даярбы, ошондон баштаса жакшы болобу деп ойлойм да. Себеби дегенде азыр бир аз акчасы болсо, же болсо физикалык жактан даяр болгон болсо эле ошол үй бүлө куруш керек деген ушундай түшүнүк бар да коомчулукта. Бул андай эмес, бул адам ошо үй бүлө курушка даярдык болуш керек, каражат жагынан жана айтып кеткен физикалык жагынан эле даярдык эмес, балким психологиялык, моралдык жагынан дагы ушундай бир ахлактык жагынан дагы бир даярдык керек да. Бүгүн ошо тарбиянын, үй бүлөлүк тарбиянын аксап атканын дагы бирден бир себеби да ошо да. Себеби коом даяр эмес, жаштар даяр эмес. Себеби үй бүлө болуштугу үчүн үй бүлөнүн өзүнүн аткара турган функциялары бар экен да. Мисалы, коомдун бир толук кандуу бир өкүлүн же болбосо бир мүчөсүн тарбиялап чыгара турган функциялар үй бүлөдөчү. Экинчиден, үй бүлөнүн да бир функциясы бул тарбиялоо, таалим берүү. Таалим десе башка, тарбия десе башка нерсени түшүнүшүбүз керек да биз. Таалим бул денеге тийиштүү нерселер, мисалы үчүн гөндүмдөр, караштык, басыштык, жүрүм турум эрежелери, этика, адеп деп атабыз. Тарбия бул адам эки нерседен турабыз да, жандан жана денеден. Денеге тийиштүүсү таалим болсо, бул денеге, рухка тийиштүүсү, жанга тийиштүүсү бул тарбия. Ошо сабырдуулук, ошо ишеним жагы, күмөн жагы, ошо жанга тийиштүү болгон жагы дагы бар да. Эми ошо функцияларды аткара турган болсо үй бүлө, анда туура тарбия болот үй бүлөдөчү. Ошол эле экономикалык жана агай айткандай экономикалык функцияны терең ошого эле басым жасап акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек деп эле темчелеп сыртта жүрүп атышат, балага үй бүлөгө убакыт болбой калат да ата-энелердин негизинен. Анан эмоционалдык функция деген бар, ошо бири-бирине күйүмдүү болуштук, бири-биринин кубанычын тең бөлүштүк, кайгысын тең бөлүштүк дегендей ушундай бир функциялар бар. Ошо эми ал ошо үй бүлөнү куруп атканда ошол функцияларды аткара алат, ошол үй бүлө ошону аткарыш керек деген бир билим дейбизби, ошо үйлөнүп тургандарды дайындаш керекпи балким ушундай да. Демек калыптандыруу керек өзүнчө атайын. Агай айтсаңыз, мисалы ошол үй бүлөдө идеалдуу тарбия кандай болушу керек негизи? Үй бүлөдө идеалдуу тарбия болуш үчүн бир 3-4 талапты аткарыш керек деп ойлойм. Алсам? Биринчиден, бул энеси менен атасынын ортосундагы мамиле. Ушул энеси менен атасынын ортосундагы мамилени балдар көрүп, ошондон биринчи тарбия алып баштайт. Если экөө тең эле чыркырашып эле урушуп турса күндө, атасы энеси менен, анан кандай тарбия болот айткылачы? Демек, эң эле негизги ушул эне менен атанын ортосундагы кандай бир мээримдүү мамиле. Бул эң эле биринчи тарбия. Экинчи тарбия. Үй бүлөдө мен мындай дайыма айтам, үй бүлөдө эне ата ушул балдарга көңүлдү көбүрөөк буруш керек. Көңүл буруу деген бул бир эле баягы подарка, белек сатып берүү эмес, бир эле баягы курсагын тойгузуу эмес. Көңүлү бул биринчиден канча чарчап келсең да, мен дайыма айтам. Ушул 3 белек кылсаңар балдарыңарга деп айтам да, 3 белек. Кайсы белек дейм? Биринчиден силердин өзүңөрдүн көбүрөөк көңүлүңөрдү балдарга булгула. Өзүңөрдүн убактыңарды балдарга бергиле. Бош убактыңарды бул биринчи белек деп айтам. Экинчи белек бул өзүңөрдүн жүрүш турушуңар деп айтам. Мына мени карап балам өсөт да, энесин карап кыз өсөт да. Мен кандай болсом, балам да ошондо мени карап мен эмне кылып атам,
эрте менен эмне кылып атам, кечинде үйгө келгенде эмне кылып атам, кандай мамиле кошуналар менен кандай мамиле кылам, келген кишилер менен кандай мамиле кылып атам, ушул үйдө эле кандай мен жүрөм. Бул да өзүнчө тарбия да. Демек ошол если мен балдарымды жакшы болсун десем, мен өзүмөн башташым керек. Үй бүлөдөн, ата, энеден ата өзүнөн башташ керек. Мен ошондой болушуга умтулушум керек. Түшүнүп атасыңарбы? Мен ошого умтулсам, мени карап балдарым анан өсө баштайт. Көрбөйсүңөрбү? Бул ушундай болуш керек. Анан дагы мен дайым айтам, үй бүлө тарбия ошол босогодон башталат үйдөн. Босогодон башталат деген себеби мындай да, мен дайыма бир кээде айтып калам. Баласы жүгүрүп келип үйүнө, мама, атам жумуштан келатат дейт да. Сүйүнүп айтат да. Мама, ошол дайыма энеси айтат, ой, жерге кирсин, келсе келе берсин жумуштан деп айтат да. Эми карабайсыңарбы? Атасын, энесинин жообу. Ошол кезде ошону эми ошол жөн эле мынтип келип эле, ой, жакшы болуптур, атаңар келатыптыр, жакшы экен, ушундай экен, келгиле, эшикти ачып берип, бутун эме кылгыла деген мындай көрдүңөрбү кандай? Ошол да бул тарбия да, урматтуу кесиптештер. Бул эң эле биринчи тарбия да. Же болбосо мен үйдөн чарчап келем, жумуштан үйгө чарчап үйгө кирем. Мен билип атам, мен чарчадым, жумуштан аябай чарчап келдим. Күчүм, аалым деле жок ушул балдарды эметкен. Бирок аалым жок болсо да ошол баламдын жанына келип, отуруп аткан жери, эмне кылып аткан жери жанына келип, мынтип эле колун кармап, же колун ийине салып, жөн эле сүзлөбөй эле койгон. Келип эле мынтип салып эле койгулачы. Же ошо башынан салып мынтип сыйлап эле койгучу. Сылап эле койчу. Бул тарбия да. Көрдүңөрбү? Эмнеден башталат тарбия? Подаркадан эмес, белектен эмес. Анан экинчиден, ошол үй бүлө тарбия дегенде, балдарды эч качан жаман сөз менен тилдебеш керек. Кандай болуп баратсаң да, кандай бир жаман иш кылып атса да балаң, же кызың жаман сөз менен эч качан тилдебе балдарыңды. Балдарыңдын жаман жарыңын айтпагын. Айтсаң да мындай кандай бир имплицитно деп коет бирде орустарда. Мындай бир айтыш керек да, жасаш керек да, балдардын жалаң жакшы жактарын карап үйдө. Жакшы жактарына көңүл буруп, ошол жакшы жактарын алып чыгууга ошол эне атадан башталат да. Мен дайыма айтып жүрөм, если бул турмушта төрөлсөң, ушул турмушка келсең, демек өзүңдө бир шык бар да, ошол шыкты биринчи үйдөн эне аталар такташ керек да. Мына мектепке келип мугалим отурган 40 баланы кайдан билет эмнеге шыкты экенин? Ой, ушул балам ушуган жакшы шыгы бар экен деп, мына балым менен энеси же атасы келип, балам ушул комуш черткенди жакшы көрөт, же болбосо сүрөт тартканды жакшы көрөт, же мындай ишти жакшы көрөт, көңүлү ушундай деп кандай эмесе, ушул да тарбия да, урматтуу кесиптештер. Ошон үчүн мен дайыма айтам, үй бүлө эң ушул тарбияда эң эле чоң ошол орунду ойнойт деп ойлойм да, эң эле чоң орунду ойнойт. Улам мырза, сиз дагы бул боюнча пикириңизди кошуп кетсеңиз, анан негизи эле мисалы учурда ата-энелер көбүрөөк биз рыноктук экономикада жашап аткандыктан балдарды биринчи материалдык жактан камсыз кылам деп көпчүлүгү иштеп кеткен жагдайларга токтолуп өттүңүздөр да. Негизи эле ошол үй бүлөдө идеалдуу тарбия болуш үчүн ата-эне эмнеге таянышы керек, эмне негизинде тарбиялаш керек? Улуттук баалуулуктарбы же замандын талабы? Айрымдар айтышат, мисалы замандын талабы деп коюп эле тарбиялаган дагы туура эмес, анын ордуна мисалы келечекте ошо коомчулукка пайдалуу боло тургандай бир адам жетиштириш керек депчи. Буга пикириңиз кандай сиздин? Бул учурдун талабы, заманын бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт го. Албетте учурдун өзгөчөлүктөрүн да эске алуу менен, ошол эле учурда ата бабанын дагы бизге именно кыргыздарга тийиштүү болгон өзүнүн калыптанып калган педагогикасы, этнопедагогика деп коебуз. Ошону экөөнү айкалыштыруу менен тарбиялаш керек да. Бир жакта эле
же мындаш керек же мындай болуш керек деген чечим чыгарыш туура эмес болуп калат. Заманында албетте эсептеш керек, жаңы технологиялар болуп атат, ошону да эске алышыбыз керек. Идеалдуу тарбия бир акылманга ата эне кайрылган экен да. Төрөлөр менен баласын алып барып, сиз ушуну башынан баштап тарбиялап бериңиз балабызды депчи. Сиздин тарбияңызды алсын деп ушундай бир даанышман адамга алып барса, ал киши айткан экен, силер 9 айга кечиктиңер. Силер төрөлө электе эле, силердин денеңерде турган кезде эле тарбиялап башташ керек болчу депчи. Демек, идеалдык тарбиялоо бул адамдын балага чейин эле ата энеден башталат да. Ата эненин жүрүм туруму, анын кандай чөйрөдө жүрүүсү, анын кулуктары, анын кылган амалдары албетте сөзсүз сонун баласына да таасир этет да. Ошон үчүн жакшы үй бүлө, жакшы бала тарбиялаштык үчүн биринчи адам өзүн оңдош керек, өзүн дайындаш керек үй бүлөгө, бала багышка. Бул өтө чоң жоопкерчилик болгон себептен өзүнөн биринчи башташ керек. Андан кийин андан чыккан балдар дагы бекеринен айтпайт го. Энесин көрүп кызын ал дейт. Ошол сыяктуу атасы, энеси кандай болсо андан албетте ошондой. Баягы да бир макал бар го. Алма сабагынан ашып түшпөйт дегенчи. Кандай атасы болсо, апасы кандай болсо, албетте баласы да ошондой көпчүлүк. Албетте бала тарбиялоодо личность калыптаныштыгында ушундай факторлор, биологический фактор, биологиялык жана социологиялык факторлор бар да. Тукумгучулук менен өтө турган жана тарбиянын негизинде өтө турган тарбиячы. Албетте ошо биологиялык жагын караганда, табият жагынан караганда адам биринчи өзүнөн башташ керек. Тарбият жагынан баштаганда, жоопкерчилик менен ошо баланы тарбиялап, социологиялык жакшы чөйрөгө алып барыш керек, жакшы мектеп тандаш керек. Ошо баласына пайда бере турган балдар менен аралаштырыш керек. Ошо жөнүндө жоопкерчилик менен издениш керек да. Мен кошумча ушуган дагы кошумча кылып кетейин. Ошол идеалдуу тарбия дегенде ошол идеалда мен жана айтпадым, ошол үй бүлөдө башталат, эне атадан башталат деп элем. Анан ушул идеалдык тарбия биринчиден дагы ошол үйдөгү атмосфера. Ушул үйдө кандай баягы сүйкүмдүү мамиле, бири-бирине аяр мамиле. Балдар атасы энесине аяр мамиле кылып турса, энеси атасына аяр мамиле кылып турса, бир туугандары бири-бирине аяр мамиле кылып турса, үйдүн атмосферасы, ошо чөйрөсү, бул ушул эң эле ушул идеальный тарбиялоого баягы пайда алып түзүп берет да, эң эле биринчиден. Ошону биз кээде ушул аябай унутуп коебуз да, өзүбүздүн турмушубузда. Анан мен дагы айтам, ошол мен жана эч качан балдардын көзүнчө бирөөнү жамандап, бирөө тияк тигиндей, же буяк мындай дегенде такыр болбойт. Эч качан болбойт. Мен жана айтып кеттим го, только жакшылык жактарды, жакшы сөздү, жакшы кепти. Мына кээде кечинде отуруп алып баардыгыбыз тамак ичебиз го. Анан мындай да, бир эне атасы отуруп алып ичип атат, балдар тээ жакта ойноп жүрөт. Же болсо конок бир-эки конок келсе, кой отур сен, анан тамак ичесиң. Бизге баягы жолдо болбой тургун дегенде ушундай мамилелер үйдө бар да. Андай болбош керек. Мына кечинде отурганда баардыгы отуруп, эне атасы үстөлдүн башында отуруп, энеси отуруп, баардыгы отуруп, анан ошо сүйлөшүп, кеңешип, бири-бири менен сөздөрүн бөлүшүп, сенде мектепте эмне болду? Анан ар бири айтып, мына мындай бөлүшүп, кеңешип. Мына ошондон башталат идеальный тарбия. Көрбөйсүңөрбү? Демек ошого биз дагы ошол маданиятка, ошол культурага дагы жете албай атабыз. Анан дагы илгертен келаткан, билесиңер, биздин элибизде илгертен ар бир үй бүлөнүн бир өзүнүн бир нукура илгертен ата бабадан калган бир ар бир үйдө эмелер бар да, бир баягы илгертен келаткан тарбия методдору бар. Ошол методдор жакшы методдор. Бирок ошол кээ ошол методдорду да биз баягы илгертен келаткан методдорду унутуп коюп атпайбызбы? Баягы чоң атабыз айткан балдарды, же болсо чоң энебиз айткандарды, же атабыз айткандарды, атабыз эметкендерди биз азыркы мезгилде кичине унутуп коюп атабыз. Ошолордун да айткан кептери,
баягы карын сөзүн капка сал деген эң сонун бир сөз бар го. Ошолордун айткан сөздөрүн азыр колдонсок да, менин оюмча бир топ жакшы нерсеге жетет элек. Эмдесеңер, кыргыз эл аябай бай. Ошол тарбия маселесинде, ошол рухий жактан да аябай бай эл. Ошол илгертен келаткан ыкмаларды да биз азыр унутуп баратабыз. Демек, ошол үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо биринчи кезекте ата эненин жүрүм туруму, үйдөгү болгон кыймыл-аракет эң негизги факторду болуп эсептелет экен. Анан мындан тышкары, мисалы байкай турган болсок, өзгөчө балдарга бир нерсени жасатууда же бир ишти аткартууда алдап коюп же манипуляциялоо жолу менен ишке ашырабыз да, мындай байкап келе турган болсок. Анан бул туурабы? Анан эсептешкен бала эртең коомго чыгып аралашканда кандай атуу болот, кандай жаран болот? Бул метод кандай таасирлерди берет дерсиз? Эми бунун жакшы жагы да бар, терс жагы да бар. Кыскача айтсаңыз. Эми кыскача айтканда мындай да, урматтуу. Азыркы балдар, мен жана айтпадым, поколение Z деп. Ушул поколение Z'ти интернетке кирип карасаңар, булар ушунча практика ориентированный балдар. Они знают, что хотят в жизни. Мен жана башында да айтып кетпем, бул балдар керек болсо ушул эне талабыбыз бизден кичине акылдуураак. Турмушту жакшы түшүнө билишет да. Эмне ушул турмушта биз, например, ушул жаштарда билчү эмеспиз. Эне атабыз айткандай эле жасачу элек. Булардын ою такыр, булар полноценно уже билет, что они в жизни хотят. Көрбөйсүңөр кандай балдар. Демек, ушул балдар менен баягы илгеркидей, баягы ыкмалар менен сен буну жаса, же сен муну жасагын, же болбосо тигиндей мындай деген такыр болбойт. Булар менен ачык сүйлөшүш керек. Эң эле биринчиден ачык. Ай балам, мын ушундай, ушундай. Ачык сүйлөп, чындыкты айтып, мына бу мындай, мындай. Мына мынча сом калды, зарплатым ушунча деп, бирдемени алып бер, же тигине жаса, же тигини төлөп берем десе. Мен саган ушуну төлөй албайм. Эмдесең, менин зарплатым ушунча, сени кийинтириш керек, муну ичиш керек. Бардыгын ачык сүйлөп, алар менен кеңешип сүйлөшүп турса, мына ошондон бир жыйынтыкка келет да. Кеңеш керек ушул балдар. Азыркы балдар менен илгеркидей, ай сен буну жасап койгон, же болбосо сен буну кылып койгон деген азыр ошол ыкма өтпөйт. Булар менен кеңешип, ошолордун алар менен бак чоң кишидей кеңешиш керек да. Вот ошондон менин оюмча алар түшүнүшөт, булар акылдуу адамдар. Түшүнүшөт, бардыгын жасашат. Анан баягы ар кандай манипуляция болбойт. Негизи ошо балага тарбия берүүдө эненин атанын ролу кандай болушу керек? Деги эле мисалы апасы бирди айтып турса, атасы экинчи башка нерсени айтса, бала дагы мисалы кайсы бирин жасаганга кичине ортодо кыйналып калат. Анан ошол ортодо бир кош стандарттуулук болушу керекпи? Жок, андай болбойт. Ошон үчүн үй бүлө деген бул бир. Ата эне бул бир адам керек болсо. Ата эненин ою да, жүрүш турушу да бир болуш керек. Анан балдарга кылган талаптары да бир болуш керек. Окшош болуш керек. Бир атасы мынтип айтса, балам тигини жасап кой. Эми атаң айткан кое турчу, биринчи мындан кийин жасабый деген бул терс тарбия. Ошол атасынын айткан нерсени жасап туруп, андан кийин бул жумушту жасагын деген ошондой болуш керек да. Эмдесеңер, биякта баягы мен жана башында айтып кетпедим беле, эне атанын ортосундагы баягы карым-катыш мындай мамилелери, ушундай бир сүйкүмдүү мамиле, ушундай кандай мээримдүү мамиле ошондо болсо, эч качан эне ата бири-бирине карым-катыш айтышпайт. Көрдүңөрбү кайда жатат? Түп тамырында. Ошон үчүн эне атадан башталат. Эне атанын мамилеси бул эң эле биринчи ошол тарбиянын пайдабалын түзчү, ушул эне атанын мамилеси үйдөгү. Эң эле негизги. Ушул боюнча толуктап кетейин. Мисалы Британиялык окумуштуулар атайын ошо изилдөө жүргүзүшкөн экен. Бул жерде ата эненин бири-бирине болгон мамилеси баланын психикасына, физикалык жактан жетилүүсүнө, ал эле эмес окуудагы ийгиликтерде түздөн-түз таасир берген. Кечке ошол үйдө ызы-чууну уккан, ошо кыйкырыкты уккан бала өзүнчө чүнчүп, анан сабакта дагы артта калары бул далилденген факт экен да. Улан агай, сиз айтсаңыз, атанын ролу кандай болуш керек баланын тарбиясында? Эми бул жаратылышта ушундай да. Жаратылыш өзү гармония, мисалы Кудай Таала баардыгын өзүнүн жайында жаратып койгон. Аялдын өзүнүн орду бар, эркектин өзүнүн орду бар. Аялдын ордун
анын кыла турган ишин эркек кыла албайт, эркектикин аял кыла албайт. Демек үй бүлө түзгөндө дагы ошо жана ар бир өзүнөн башташ керек деп баштадык го. Ошол ар ким ошо үй бүлөгө барганда, үй бүлө курганда, ошол союзда ар ким өзүнүн ордун так билиш керек. Жана милдетин дагы, укуктарын да так билиш керек да. Жана сиз айткан кош стандарттуулук, кош бийлик деген түшүнүк келип калат, качан өзүнүн ордун билбей турган болсо. Демек бул жерде сиз айткан сурооңузга да жооп, эркектин орду бул башкаруучулук, ошол эгерде үй бүлө боло турган болсо, үй бүлөнү туура бир максатка алып бара турган бир мындай курсту туура аныктап, жана ошо курс менен алып бара турган ушундай бир эркектин милдети бар да. Аял болсо ошо күйөөсүнө толук моюн сунуу менен ошо күйөөсүнүн оюн, ошону орусча в ногу деген кетет дегендей, чогуу ошо кадамын бирге шилтеп чогуу кетиш керек да. Эш аркак. Анан жантан бери сөздөр болуп атат. Агайдын айткан сөзү да өзүбүз көрсөтүп беришибиз керек да жашоону. Жанагы үй бүлөдө ата менен эненин ортосундагы чыр чатак боло турган болсо, аны дагы бала ошону кабыл алат, ошонун негизинде тарбияланат. Эгерде үйдө ошо аял менен атасы менен апасынын ортосунда бир гармония болсо, ал дагы балага сөзсүз таасирин берет да, сиз айткандай. Биз негизи бир ушундай бир сөз бар. Ой дейт да, ой. Бул бүчүр сыяктуу дейт. Айтылган сөз болсо бир гүл сыяктуу дейт. Ал эми кылынган амал бул жемиш сыяктуу дейт да. Демек биз бир баланы жакшы тарбиялайлы деген баарыбызда эле ниет бар. Жакшы бир ушундай бир чырайлуу бир бала тарбиялап коомго кошоюн деген ар бир ата эненин мүдөөсү да. Эми бирок ал ой боюнча эле калса бүчүргө окшош, андан эч бир даам дагы жок, жыт дагы жок, андай бир кооздук дагы жок да. Эми ушинтип жакшы тарбиялайын деп атам деп койсок, бул бир кооз гүлгө окшош. Мына кызыктырат, бирок анын эч кандай ден соолукка пайда бере албайт, ал жемиш эмес. Биз качан ошону жакшы тарбия кылайын деген ниетибизди сөз аркылуу жана өз амал аркылуу денебизден чыгарып, аракет формасында кылып, жакшы бир амалды жакшы сүйлөп, жакшы күлүп, жакшы мамиле кылып, ушуну көрсөтө турган болсок, ошону балдар копировать этет да, өзүлөрүнө ошону көчүрөт. Негизи чогуу кылыш керек экен да тарбияда. Ата эне өтө чоң жоопкерчилик бул баланы тарбиялаштыкта. Бул жөн сөз айтып коюштук, же болбосо бир ойлонуп коюштук турган нерсе эмес. Бул чоң жоопкерчилик менен ушундай бир белди байлап кадам ала турган нерсе да тарбия. Мындан тышкары, мисалы байкап келе, жалгыз кыз болсо, же жалгыз үйдө жалгыз уул болсо, көптөн күткөн уул болсо, же кыз болсо, мисалы ошого үрүлүп түшүп, аябай мындай көздүн карегинде карашат да. Бул канчалык туура? Ал тескерисинче баланын келечегине кайсы бир деңгээлде балта чаап койбойбу агай? Эми мен ушундай бир илгери бир атаман ушундай бир сөз уккам. Бир чабандын жаңыз эле уулу бар экен. Анан жаңыз эле уулу анан суу дедиги суу жаан жаап атса деле атасы айтыптыр, койду буруп келген. Борон болуп атса да тиякты тиги ишти тоого чыгып кылып келгин деп. Анын ненеси ыйлап айтат экен да атасына. Ай, ушул жаңыз балам болуп турса, сен эмне ушуну жаңыз балаңды аябай ушунча жумшап атасың? Ушуну аяш керек да деп атыптыр. Анан атасы айтат: мына азыр биз жанында турабыз, биз баардыгы өлөкпүз. Мен бул баламды турмушка даярдап атам. Турмушта бекем болуш үчүн даярдап атам. Андан кийин жакшы иштеп кетиш үчүн даярдап атам. Адам болуш үчүн даярдап атам. Мен түшүнүп атам, кээде азыркы үй бүлөлөрдө бир кыз же бир бала болуп атпайбы, анан үйүлүп түшүп, анын аягын көрүп атасыңар кандай болуп чыгып аткандарын. Же ошол эне тага, ошол баласы же көрүп эле турасыңар кандай мамиле кылып атат эне аталарына. Чоңоюп алып кандай мамиле кылып атат алар. Демек, ошол баардыгы, мен жана башында айтып кетпедим беле, баягы баланын эң эле чоң подарок жасайм десең, ушул өзүңдүн жүрүш турушуң менен подарок, өзүңдүн мамилең менен подарок кылсаң, бул эң эле чоң белек деп ойлойм да. Жанакы айтканыңар, конечно, туура эмес. Бир эсептен. Мындан тышкары, мисалы ошол ар бир баланын мүнөзүн, ага гана тиешелүү болгон жеке сапаттарды ата эне эмне үчүн өзгөрткүсү келе берет деген бир суроо жаралып атат да. Мисалы, балким ал бала ошондой болууну самайт.
келешекте. Биз баягы болот атпайбы кээде оюна коюп ойлоп бир кесипти тандаса, жок сен бул кесипти оку деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу балким баягы үй бүлөдө да балдар ар түрдүү болот. Ар кимдин мүнөзү ар башка болуп калышы мүмкүн. Бир үй бүлөдө төрөлсө деле. Анан ушу тарбиялап жатканда дагы ошол өзгөчөлүктөргө маани берүү менен биргеликте анан биз ошол баладан баягы өзү каалагандай мүнөздөн башка жакка өзгөрүүсүн талап кылганыбыз канчалык деңгээлде туура же болбосо бул баланын баягы психикасына канчалык терс таасир этет? Улан агай сизден баштасак анан сизге жооп өтөлү. Бул эми бул биздин колубуздагы нерсе эмес да. Баланын мындай же тигиндей мүнөздө болуштугучу. Мунун бардыгы Кудай Таала ушундай тагдыр кылып берет да. Тагдыр өлчөп берет, бирөөнү боюн, оюн өлчөп берет дегендей. Биз ата-эненин колунда, ата-эненин колунда болсо ар бир ата-эне өзү каалагандай кылып балдар чыгарып албайт беле. Андай болбойт. Бирок ошол нерсени мисалы эске албай туруп талап кылган ата-энелер жок эмес. Тарбияда мындай өтө мындай бир даанышмандык керек да бул жерде. Баласынын ар бир баланын өзгөчөлүгүн, жөндөмдөрүн эске алуу менен бирок негизги максатына жеткириш керек да баланы. Тарбияда эң негизги максат бул адам тарбиялаштык да. Адам дегенде чоң тамга менен айтыш керек. Бала багып атам десе бул баккан башка, тарбиялаган башка да. Биз тарбиялашыбыз керек. Ошон үчүн адам тарбиялаш керек. Ошол адам, мисалы үчүн, мейли ал кандай темпераментте болбосун, кандай өзгөчөлүктөрү, жөндөмдөрү болбосун, кандай артыкчылыктары болбосун, бирок негизги максаты ал адам болуп тарбияланганга аракет кылыш керек. Кыргызбай агай, бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим мындай да, баягы биринчиден адамды тарбиялаш керек, бирок бизде акыркы мына 20 кылымдын аягында мына биз тарбиялап жүргөндө эне табыз айтчу эле да. Жогорку билимдүү болушуң керексиң, сен ушундай болушуң керексиң, сен ушундай болушуң керексиң. Бизден сураган эмес да. Балким мен жөндөмүм жогорку билимге кереги жок. Балким мен ушул эле жөн эле мындай сварщик болуп эле жамбак алам. Бирок жакшы сварщик боло алам. Мен жөндөм балким мен сварщикмин. Жок, сен жогорку окуу жайды бүтүшүң керексиң. Бүтүп алдым жогорку жайды. Дипломду алдым. Анан диплом ошо бойдон турат. Мына азыр мен кээде эне аталар менен сүйлөшүп калам да. Мына балам айтат дейт. Мына сен айтып аттып мен экономический вузга өткөрдүң дейт. Же болбосо юридический вузга өткөрдүң дейт. Мына бүттүм, мына диплом эми алып алгам. Мен ошол иштебейм деп айтат дейт. Көрбөйсүңөрбү? Мунун баардыгы эмнен айтат? Биз ошол балдардын жана башында айтып кетпедимби? Ар бир баланын төрөлгөндө бир өзүнүн туубас бир жөндөмү болуш керек да. Жөндөм, баягы шыгы. Ошол шыкты биз карабай эле, жок сен тиги болосуң, сен бу болосуң, сен бу болосуң дегенден ошондон анан мына турмушунда ошол бала эң эле баягы бактылуу эмес бала болуп калат да. Эмдесеңер аган дайыма сен мындай бол, сен мындай бол, сен мындай бол, сен мындай бол деп айтып атып, мына ушундай болгону аягында эчтеке жок. Же өзүнүн бир сүйгөн кесиби жок, же бир сүйгөн бир иш аракеттери жок. Ошондой адам болуп калат да. Демек, эң эле негизги ушул балдардын үй бүлөдө дагы бир кайталап коеюн, үй бүлөдө эната ушул баланын шыгына карата жогорку жайда окуйбу, же ошол жок эле бир бөлөк жерде иштейби, ошол шыгарына карата, ошол шыгын карап туруп, ошо жака буруп, ошо жака багыттаса, менин оюмча ошол бала эң эле бактылуу келечекте бактылуу боло алат деп ойлойм. Улан агай, сиз башында айтып кеттиңиз, ошо балдардын эмоциялык баарлашуусуна бир аз токтолдуңуз да. Мен ушул маселеге кайтып келгим келип атат да. Мисалы, ата-энелер көбүнчө эмне дейбиз, ыйлабай отур. Мисалы, айрымдар оозуңду жап деп коюшат, отургандан тынч отур деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен биз ошол балдардын табиятындагы эмоциясына тыюу салып коюп атабыз да, кайсы бир деңгээлде. Бул нерсенин кесепети кандай болот? Бул өзү баланын бала биз каалагандай чоңоюшун каалайбыз да. Жантамай сөздөрүндө мисалы үчүн ата-энеси агай айткандай, ата-энеси каалагандай бир кесиптин ээси болсо экен. Мага кийин карып калганда врач керек, баламды врач кылып коеюн. Өзүнө ылайыктап балдарын ошо өзүнө, же болбосо мага окшоп бул военный болсун, же болбосо дагы тиги болсун, бул болсун депчи. Ата-эне өзүнө ылайыктабаш керек да баласын. Ата-эне баласынын
каалоосун ошону туура багыттап координация кылып коюш керек негизинен. Жанагы дагы ошого кирип калат да, мисалы үчүн мен каалайм азыр тынчтыкты, бирок сен ыйлабай отургуң азыр. Мен каалайм гармонияны, бирок сен ошону бузуп атасың. Сен муну кылбагын. Бул тыюулардын баардыгы барып бул балага терс таасирин берет албетте. Себеби бала ачык айта албай калат, ата эне менен ачык сүйлөшө албай калат. Дайым ага айтса, ата энеге айта турган болсо, андан көмөк ала албасын билет. Демек өзү ала мындай бир жолдорду издеп баштайт да. Ошол менен баланын мындай эки жүздүү болуп тарбияланып калыштыгына, калп айтуусуна, калпчы болуп калыштыгына, адилетсиз болуп калыштыгына ошону түрткү берип коет да ата. Кыргызбайга сиз кандай пикирдесиз? Мисалы, эмоциялык баарлашуу бала менен кандай жүрүшү керек? Ал нерсени биз кыргыз коомчулугу канчалык деңгээлде ишке ашырабыз? Эми ушул боюнча бир топ илимий эмгектерде жазылган. Эмоция деген бул баягы эмоцияга берилиш деген эми баягы кыйкырып сүйлөп, же болбосо кыйкырып күлүп, же болбосо эме эмес да. Эмоция бул баягы биздин оюбуздун, ар бир оюбуздун, ушул психологиянын негизинде ар бир оюбуздун башатында ушул эмоциялар турат экен. Эмоциянан биздин кыймыл аракетибизге көмөк көрсөтөт экен. Чагылып көмөк. Жана улан туура айтып кетти. Ошол эмоцияны баскан баланы такыр болбойт экен да. Кандай эмоциясы бар? Бала менен керек болсо ала менен кошо күлүп дейм да. Кыйкырба, өкүрбө, ыйлаба десе эле жанына келип, жөнүнө сылап, ал канча кыйкырсаң жүрөгү түшүп кыйкырбай калат балким. Оозун жабат коркугандан. Бирок жанына келип, жана улан туура айтып кетти, ошол кыйкырып оозуң жап деген бала бара ошондой бир баягы түшүнүп атасыңар, чүмчүп кетет. Жанына келип, сылап, коюңа алып кысып, ушундай деп жөн эле сөз сүйлөбөй эле, жөн эле иштеке дебей эле, жөн эле кармап, сылап койсоң, бул аябай чоң, ушул эмоциясын баягы туура багытка бурганга сон жакшы көмөк болот да. Ошон үчүн ушу боюнча бир топ чет мамлекеттердик азыркы мезгилде ушу боюнча чет мамлекеттердин изилдөөлөрү, жакшы китептер ушул багыт боюнча көп чыгып келип атпайбы, көрсөңөр керек. Демек ата эне ошол замандын талабынан артта калбай, телефондор, мисалы унаалар кантип жаңырган сайын жаңырып атат да, мисалы iPhone 10 чыккан болсо, азыр эми 11-12ге чейин келип атат да. 12 өтүп кетип атат. Ата эне дагы бул багытта жаңы көргөн улам изилдөөлөрдү улам карап, ошол өзүнө өзү толуктап, анткени себеби стаканга көп салыштырышат, адамдар деле стакан толмоюнча андан ашпайт деп. Ата эне дагы өзүн биринчи кезекте тарбиялап, анан ашпаса, анда балага ана дагы мындай дейт, сөзүңө аралжы. Мен дайыма ойлойм да, бала бул баягы таш, гранит. Таш. Ошол скульптор энета. Ошол ташты кантип сен ушул скульптура бир жөн эле ташты скульптура кылып айкел кылып атпайбы? Ошол баланы да, ошол энета бала кандай скульптура жасайт? Скульптураны кандай? Так эле ошондой да баланы. Четинен акырын кемип ташты кемийдигендей баланы тарбиялаш керек да. Бул өзүнчө эле чоң искусство. Демек, биздин баягы ортодо пайда болуп чыга калган ал балким билимдүү болсун, балким маданиятсыз болсун, ал ошо ата эненин эмгеги болуп ортого чыгат экен. Бирок коомчулугубузда эмне, мисалы, биз жакшы бала тарбиялаганбыз, бул бала каяктан чыкты билбейм, сен кимди тартып калдың деген сыяктуу бир жоопкерчиликтен качкан ата энелер дагы бар да. Андай туптура айтасың айжан, андай ата энелер аябай көп, кайдан чыкты, кайдан эметкен. Бирок алар өзүлөрү кайдан чыкты, ошол именно алардан чыккан да. Бала тыштан же бирок жактан эметкен жок да. Ал үй бүлөдөн чыккан, үй бүлөдөн уккан, үй бүлөдөн көргөн. Ошол терсемелерди. Анан бияка тышка чыгарып атат. Көбүнчө ошол тышта жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү көбүнчө 90% үйдөн калыптанган. Андан кийин тышка көрүнөт да. Улан агай, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, ошо ата энелердин бул багыттагы жоопкерчилигин арттыруу үчүн кандай механизм киргизиш керек, же кандай бир жазылбаган эрежелер болушу керек? Бул негизинен инсандын тарбияланышына эң биринчиден ошол мамлекет жоопту да. Мамлекет
жооптуу болгон себептөө ушу балдарды туура тарбиялаштык үчүн бала бакчадан баштап мектеп, кесипчилик окуу жайлары, жогорку окуу жайлары, аспирантура, докторантура негизинен ошол инсанды дайындаштык да. Ошол максатта ошо мектепте ушундай бир жоопкерчилик бар да. Мектептин өзүнүн да функциялары бар. Ошол мектептин функцияларынын бирөөсү ушу методологический, мисалы үчүн ата-энелер менен тыгыз байланышып, эми ар бир ата-энеле ал педагог боло албайт да. Педагогду мамлекет дайындап атат. Ошол мамлекеттин өзүнүн идеологиясына жараша, ошол багытка жараша педагогдор дайындап атат. Демек ошол жаатта билими бар, орто же жогорку билими бар педагогдорду дайындады. Эми бул жерде ата-энелер бардыгы эле педагог боло албайт да. Бирок ата-энелерден талап кылына турган нерсе эң негизги, эң жөнөкөй болгон педагогиканын шарттарын, жана үй бүлөнүн функцияларды айтып атпайбы, ошолордун баарын калыптандырыш керек. Ал ошо ар бир ата-эне биринчиден жоопкерчиликти ошону сиз айткандай стакан толмойун ашпайт дегендей да макал бар. Ушул бул элде бир өзүңдө бар нерсени анын жок нерсени бере албайсың. Мисалы менден эмне сурасаңыз, бар болсо бере алам, жок нерсемди бере албайм да. Ошон үчүн ата-энеде өзүндө бир жакшы ахлак болсо, жакшы бир сапаттар боло турган болсо, ошону гана өткөрүп бере алат да баласына. Анан мектепте ушул бир функция бар. Ата-энелерди менен да иштешүү, алардын дагы педагогикалык жактан бир калыптануусу түрткү болуш керек да. Тыгыз байланыш керек. Мектеп балдар менен иштөөдө, балдарга мектеп эле тарабынан эмес, балким ата-энелер тарабынан дагы керектүү нерселерин да түшүндүрүп берип, ушундай бир тыгыз байланышта иштеш керек. Эми жыйынтыктоочу суроолорду берейин. Кыргызбайга айтсаңыз, мисалы үй бүлөдө айталы жазалоо болсун, ошо сүйлөө болсун, баланы жазалоо же сүйлөө болсун, ошол багытта биздин ата-энелерге кандай кеңеш, сунуштарды бересиз? Эми биринчиден мен мындай кеңеш сунуш берет элем. Эне ата үй бүлөдө эң биринчи үлгү болуш керек. Балдарга үлгү болуш керек. Ар тараптуу үлгү болуш керек. Жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, кылган иши баардык жагынан үлгү болуш керек эне ата. Анан экинчиден жазалоо бул илгерки 19-10 баягы интернет жок кезиндеги азыркы балдар, мен жана айтып кетпедимби? Такыр бөлөк балдар, бул поколение Z. Буларды жазаласаң, анда булар такыр анда сенден алыстап калат. Демек азыркы балдарга баягы күч же болсо кандай бир эме баягы илгерки эмелер менен эметкен такыр туура болбойт да, туура болбойт. Ошон үчүн эң биринчиден ушул алар менен кандай бир эме быть другом, дос мамиле болуш керек да балдар менен, другом. Баягы алардын ою менен кошо ойлошуп, алар менен кошо эметип, алар менен сүйлөшүп, кеңешип, кесишип, ушундай болсо анан жакшы тарбия болот. Ушундай мен ушундай бир кеңеш берет элем. Улан агай, сиз? Бул жазалоо жана сыйлоо деген албетте болуш керек, менин жекече оюмда. Биринчиден жазалоо бул ата-эне тараптан эмес, бала өзү тараптан түшүнүш керек да. Эмне себептен жазаланып жатам? Мисалы үчүн ушундай бир окуя болгон. Окуучу келди, тапшырма даярдалган эмес, бирок 5 коюп койсоң, ошол окуучу сүйүнүп кетип атса, ошол 5-ке эч нерсе дайын. 2ге татыктуу негизинен. Бирок 5 коюп койсоң, ошол сүйүнүп кетип атса, бул бала демек туура эмес өсүп бараткан бала да. Ал бала эмне себептен мага 5 койдуңуз? Мен даяр эмесмин го деп өзү айтыш керек да. Өзү ошондой бир демилге жазалаштыктын демилгеси өзүнөн чыгыш керек. Себеби мен даяр эмесмин, мага татыктуу жаза берилиш керек болчу, мен 2 алышым керек болчу, мисалы да. Баланы негизинен жазалап атканда ал эмне себептен жазаланып атканын биринчи түшүнбөйүн, аны жазалап коюштук. Анын тескерисинче сүйлөө ошол эле терс таасирин берет дагы, мага татыксыз мамиле, мага зулум болуп атат, мага ушундай ата-энем тарабынан деп тескери таасир берип, тескери өсүп калат да. Ошон үчүн биринчи ошону түшүндүрүш керек, эмне себептен жазаланып атканын, анан жазанын түрлөрү эми өзүнчө башынча. Жана сиз айткандай, жазалоо да ошондой, сыйлоо да ошондой болуш керек. Жөн эле татыксыз эле жерден сыйлап койсо, ал татыксыз эле жерден бир нерсени алганга көнүп калат да. Сиз дагы ушу мугалим да экенсиз, мисалы өспүрүмдөр менен иштешип жүргөн, анан байкай алдыңызбы, деги эле ушул өспүрүмдөр азыркы тарбияны кандай кабыл алат? Анткени
баягы берүү эле маанилүү эмес, кээ бир кезде алар мисалы пайдалуу болуп атабы, биз эми суу куюп атабыз, ал жерге сиңип атабы деген да бир суроо да. Бүгүнкү күндө агайдын айтканында калет жок. Бүгүнкү балдар керек болсо бизден да акылдуу деп. Биз анча көп отуруп, анча көп маалымат ала албайбыз да. Маалымат жагынан балким алар бизге караганда көп билиши мүмкүн. Бирок адам маалыматтан эле турбайт да. Турмуштук тажрыйба, турмуштук тарбият дегендей. Дайым эле биз каалагандай болбойт экендиги, дайым эле туура жүрсөң жашооң туура болот экендиги, туура эмес жүрсөң сөзсүз бир нерсеге кабылат экендиги, ошолорду жеткириш керек да балдарга. Ошон үчүн ушу азыр таалимден дагы тарбият жагына көбүрөөк басым бериш керек. Бүгүнкү мисалы үчүн бир кезде ар бир замандын өзүнүн талабы бар экен, анан ошого умтулат экен да коомчулукчу. Бир кезде мен бала кезимде билем, бизден улуураак муундар агай билет, ким болосуң десе космонавт болом дечү эле да. Ошол кезде космоско учушту, космосту багындырышты, актуалдуу болгон дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн баардык эле космонавт болуштук эңсейт экен. Бизден мурункураак буундар, мисалы үчүн агай деле билип калса, балким ошол муундарда болуп калды. Японияда ушундай бир неме бар экен, окуушума караганда аларда көп канткенде көп жашайм деген маселе менен президент болом, депутат болом, космонавт болом деген алардын максат, жашоодогу максаты аларды канткенде көп жашашым керек, канткенде жүзгө чыгам. Ошол максат, ошол жаатта көбүрөөк ойлонушат экен да. Эми бүгүнкү күндүн талабы, менин жеке оюм, космонавт болушту. Азыр балдардан ким болосуң десең, мен президент болом дейт. Любой баладан сураңыз. Депутат болом, министр болом дейт. Бүгүнкү күндө балдарда ушундай нерсени талап кылыш керек, канткенде адам болом дегенчи. Канткенде мейли космонавт болбосун, мейли чоң физик болбосун, окумуштуу болбосун, бирок адам болсун. Себеби биз көрдүк да кандай физиктерди. Антканда бир группага, жана WhatsApp'та бир группага бир ролик келиптир, ал майнусумда экен, ошо абдан жакты мага. Мен дейт директор, мектептин директору экен, анан дайыма ар бир мугалимди жумушка алып атканда ага кат жазат экен да. Каттын майнусинде мынтип айтат экен: мен концлагерди көрдүм дейт, согуштан кийинки учурлар болсо керек. Концлагерди көрдүм. Кандай ушундай бир өзүнүн ишин жакшы билген, дасыккан мед ишкерлери адамдарды ууландырып атканын, өлтүрүп атканын көрдүм дейт. Кандай инженерлер дейт, ушундай бир баалуу, ушундай бир аябай жакшы инженерлер адамдарды күйгүзө турган камераларды куруп атканын көрдүм дейт да. Жогорку билимдүү кандай офицерлер ушундай адамдарды кыйнап, аларга зулумдук кылып атканын көрдүм дейт. Сен мейли бизге арифметика, тиги булар бизге качан зарыл, качан биздин кылып аткан ишибиз адамдарды адам болушка дайын багыттап аткан, ошону бизге керек деп атат да. Демек, биздин азыр максатыбыз бир физик же окумуштуу бирөөлөрдү дайындаш эмес, балким адам тарбиялаш керек болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү балдардын алдыга койгон максаты мен канткенде адам болом деген нерсе болуш керек. Демек, балдардын алдыга койгон максаты дагы үйдөгү тарбиядан түздөн-түз көз каранды десек болот, ушуну менен. Ар бир үй бүлөдө ошо наристенин күлкүсү жаңырып, ыймандуу, мисалы билимдүү, элдин келечегин ойлогон, мекенчи жаштар тарбиялансын деген бир аруу тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, сизде тарбияда танапис жок программасын көрө алдыңыздар. Бүгүн биз үй бүлөдө бала тарбиясы темасын талкууладык. Биздин талкууга педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз билим берүү академиясынын педагогика жана кесиптик билим берүү борборунун директору Кыргызбай Дообаев мырза, ошондой эле мугалим котормочу Улан Эгимбаев агайлар жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.